Таңмана программасында биз батыл туурасында сөз кылып атабыз. Бүгүнкү темабыз да ушуга байланыштуу. Эми буга чейин көпчүлүгүбүз билгендей эле рэп батылдары 1982 жылы эң биринчи жолу айтылган экен. Ал Нью-Йорк шаарындагы Америка Кошмо Штаттарында Коулмой Ди менен Бёс Бенин экөөнүн аткаруусунда болгон экен. Эң биринчи батыл ошол жерде башталган экен да. Ал экөө бири-бирине баягы жөнөкөй сөз менен айтышып келатып ыргайланып кеткен экен. Мына, ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз тилекке каршы Америкадан рэперлер чакыра албадык. Себеби дегенде бизде өзүбүздүн рэпер жигиттерибиз бар. Азыр конокко келишип, даяр болушуп, биз деген батыл айтышабыз, же болбосо айтабыз, азыр рэпти ушундай көрсөтөбүз, кандай болот деп даяр болуп турушат. Андыктан келиңиздер тааныштыралы. Көптөгөн конкурстардын жеңүүчүлөрү, көптөгөн мотивациялык ырларды рэп түрүндө айтып келген сиздердин сүймөнчүлүгүңүздөргө ээ болуп калган анча-мынчаңыздардын агайыны тобу келиптир. Анда биргеликте кош келиңиздер. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Маанайыңыздар кандай? Маанай эң жакшы. Эң сонун, Анда биздин телекөрүүчүлөр менен бир башкача учурашыңыздарчы. Рэп түрүндө. Салам алейкум достор, сиздер менен Кайбар Эмир агайыны, кыргыз рэп, биз менен болуңуздар. Мына. Эң сонун. Телекөрүүчүлөргө айта кетелим, ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер тараптан суроолор болгон болсо, анда дароо бизге байланышка чыгып берип калсаңыздар болот. Ага ини тобу экөө бир тууган экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Ооба. Агасы Эмир, ал эми иниси Кайбар. Албетте. Бир тууган эки таланттуу жигиттер экөө кандай топ кылып түзөлүү деп туруп анан кийин кел анда агайыны деп чыгалып чыккан макул. Кайбар экөөбүз бир группада окуганбыз да, группалашпыз. Анан Кайбарды айта кетүүчү нерсе, окуп жүргөндө эле ушундай ырларды менен мүнтүп эле бир музыкаларды коюп, урдай берчү да. Демек ошондо өстүрдүңүз, Топтун мисалы бир туугандар ырдап чыгып калыптыр. Кантип түзүлгөнсүздөр, эмне болуп ырдап калдыңыздар? Мындан бир 5 жыл мурун мен ал убакта Москва шаарында болчумун. Менде ушундай бир идея бар болчу. Агам экөөбүз биргеликте, экөөбүздүн көз карашыбыз, экөөбүздүн музыкага болгон кызыгуубуз бир болгондуктан мен ойлоп жүргөм да, оюмда бар болчу. Бирок бияка келгенде ал анчалык чоң нерсеге айланат деп ойлогон эмесмин. Келгенден кийин агамдын көптөгөн өзүнүн студия ачканбыз. Ошо студияда өзүнүн көптөгөн даярдап койгон ырлары бар экен. Ошонун арасында Элима деген ошол убакта биздин дос кызыбыз бар болчу. Ошо менен ыры бар экен. Анан мен ошол жака биринчи куплет жазып, агамдын өзүнүн экинчи куплети бар экен, кайырмасы даяр экен. Ошону жаздырып бүткөндөн кийин анан кийин топ болсок деген ой бар болчу, бирок аталышын эч ойдо жок болчу да. Анан кийин эле отуруп ойлонуп эле кел агайыны деп жазып коебуз деп. Агайыны деп жазгандан кийин ошондон улам, анан агайыны болуп калганбыз. Сонун. Бул топ түзүлгөнгө чейин кимден бул ушул идеялар же болбосо ушул талант чыкты? Аганы көрүп ини өсөт деген сөз бар го. Же инини көрүп ага өстүбү, же аганы көрүп ини өстүбү? Ошол макалдагыдай эле. Кимиңиздер? Агам өзү андан мурун эле рэп окуп жүргөн кездери болчу. Мен ал убакта жаздырып да көргөн эмесмин. Анан агам бизден мурун биздин дагы бир тууганыбыз бар, анын аты Темирлан. Ал биздин конушубуздун эң биринчи рэп аткаруучусу десек болот да. Ошол жактан балдарды топтоп, өзүнчө бир команда түзүп, ошундай бир фестивалдарга катышып, ошол убакта 2006-жылдары болчу да. Ошол убактарда 2007 көптөгөн хип-хоп фестивалдар болчу. Биз ошол жакка колдоп барчык. Биздин райондун мындайча айтканда өзүнчө бир кандай десек, бир рэптин авторитети болчу. Рэптин авторитеттери болчу да алар. Анан ошолордон улам эле биздин райондо аябай көп болгон ошондой рэп аткаруучулар. Анан биздики кандай болду? Биз ошол көп башкалардын артынан мындай тажрыйба топтоп туруп, анан кийин бир жакшы бир ойго келгенден кийин, идеяга келгенден кийин анан жаралды да биздин топ. Түшүнүктүү. Мисалы, сиздер ошол рэпти аткарып жаткан учурда рэп аткаруучу катары өзүңүздөр жазасыздар да ырларды, мисалы сөздөрүн, рэп айтууну. Бул кандай келет сиздерге? Мисалы, жөнөкөй ырчылар, акындар ырды кагазга жазып алып анан айтышат. Рэп аткаруучуларыңкы кандай? Рэп аткаруучулар агасы десеңчи.
Эми Илхомго жараша көбүнчө рэп аткаруучуларга минусовка деп коет. Баягы музыкальный сопровождающий. Музыка болсо минус, бит болсо албетте оюңа келген нерселерди төгүп, анан кийин аны баракка жазып, аны анализдеп, оңдоп ушундай кылабыз да. Музыканын жардамы менен. Музыканын көбүнчө музыканын жардамы менен. Кээде биринчи ырдын темасы келет, аны жазып баштаганда эле ошого жараша музыка жазып атайын дейсиң. Ошонун аркылуу анан кийин болушу мүмкүн да. Текст жазгандан кийин анан обун салып. Сиздер мисалы рэп аткарасыздар да, ал эми ырдай аласыздарбы? Толук ырдайбыз анча-мынча. Кээ бир учурда биз мисалы кездештирип келип атабыз. Рэперчилар менен кадимки мисалы ырчылар биригип, кайырмасында ырчы ырдайт, ал эми куплеттерин рэп айтып, ошондой ырчылар рэп окуй албайт да. Ошон үчүн биргеликте. Ошон үчүн биргеликте. Эми аны коллаборация деп коет, мындайча жаңыча сөз менен айтканда. Аны фичеринг деп коет да. Ал башка мындайча айтканда ырчы менен башка жанрды экөөнү бириктирүү бул коллаборация деп коет да. Ал деген эл үчүн кызыктуу. Мисалы эки аудиторияны бириктириш керек болсо, мисалы жаштар көбүнчө рэп укса, кичине улуураак муундагылар созуп ырдай турган ырларды укса, экөөнү бириктирсе, демек эки аудитория кеңейет да. Ошонун максатында ушундай ырлар жаралат. Түшүнүктүү. Азыр бүгүнкү темабыз биздики батл болуп атат да. Биз ар тармакты карап көрдүк, бичилер да келет азыр бизге, ырчылар да келет. Рэптен экөөңүздөрдү чакырдык да. Анан ага ийне мисалы башкаларга батлга чыгыш керек негизи. Бирок экөөңүздөрдү бүгүн батлга чакырып атабыз. Кандай болот? Аткарабызбы? Бирибиз менен батл, ошол эле батл балким импровизация, түз эфирде сиздердин талантыңыздарды бүткүл биздин телекөрүүчүлөр көрсүн жана суктансын. Аракет кылып беребиз. Азыр анда биз музыка коюп берели, анткени биздин ага ийнелер музыка менен жазабыз кетет да. Биз музыка коюп берели, ошо менен батл кылабыз, экөөңүздөр. Кеттик анда, даяр болсо. Эркин темада, Эркин темада. Кайбар баштасын угайлы. Опа. Эй, бул агайыны, бул таң маанай. Эй, достор, силерде маанай кандай? Бизди карап турат оператор кызыгуу менен. А мен болсо фристайлды баштаймын кенен. Бул жерде алып баруучулар колдоп турса кандай сонун. Менде мейли болбосо да 100 сомун. Маанай сонун, улантамын. Мени улантабы менин агаманда мен сөздү узатамын. Тамашалар көп, бизде сөздөр көп. Кыргызстанда акындар көп, бирок рэпчилер аз, андайлар өтө аз. Болчу адамдар таз, мурда бирок чачы өстү. Биз дагы эркиндикти өчүттүк. Бизде сөздөр көп, бизде аябай көп сөздөр. Карап турат менин көздөрүм азыр, тетигил экранды. Экранда турат биздин угармандарбы. Кайбар улантсын мени. Бүгүн батыл деген актуалдуу тема. Ошондуктан биз кылабыз бул жерде схема. Мен 8 сапты, агам 8 сапты. Ошентип бизде болот абдан сонун такты. Биз окуйбуз сонун улантабыз сөздөрдү. Азыр угармандардын ойлору өзгөрдү. Мейли дагы уланталы ТВ шоу деп кечинде келчү элек. Биз ушул жерде окуп кыргыз рэп. Анан дагы улантсам дагы толтуран нерселерди айтсам болот. Бирок ага мен эмне деп ойлоп калышы мүмкүн. Бирок сөздү улантайын десем, Сөздөрдө түйгөндүү кайбар. Бизде чай бар, бизде май бар, бизде маанай дагы бар. Ооба. New TV эң сонун канал. Бул жерде Эмиржан акай бар. Бизде сонун уйкаштыктар. Бизде көрүп турат көрөрмандар. Чындыгында Илхом кыздар музыка менен келип турбайбы? Мен чыгып кетейин деди, бирок музыка менен. Жок, чындыгында баг көрүш керек экен апер. Балким биз да үйгө барып экөөбүз музыканы коюп алып, жок, келгиле анда чай ичели. Чай Мен ичпестен. экранды карап турам. Элдер мени карап турат. Жигиттер эң негизгиси кол чаап коелу. Себеби дегенде эфирдин арт жагында дагы телекөрүүчүлөр кол чаабаса керек. Бул жөн гана даярданып келип эмес, импровизация. Бул жерде эле дароо фристайл кылып түзүп кеттиңиздер. Анан көбүнчөсү кээ бир рэперлерди көрсөк, мындай
өтө эле оңой же болбосо өтө эле бири бирине уйкашкан сөздү эле таап туруп анан мааниси да шашырап кеткен рептер болуп калат. Мен өйдөгө сүйөм чыктым, күйөм өлөм чыгымбы ылдыйга түштүм, өйдөгө чыктым же болбосо бардым, сүйдүм, күйдүм. Сиздер ошол нерсеге кандай мындай басым жасайсыздар? Ар дайым издениш керек чыгармачылыкта адамдар. Ошондой эле рэп жанрында деле баягы поп жанрындагыдай эле оңой жагын издеген адамдар бар. И ошол эле учурда бир өзгөчө темаларды ачып, өзгөчө актуалдуу темаларды козгоп, же болбосо социалдык багытта мисалы коомго керектүү темаларды ачып берген ырчылар дагы бар. Мааниси терең, маанини терең каткан чыгармаларды жараткан. Анын сыңарындай биз дагы өзүбүздүн ырларыбызды мындай өзгөчө болсун деп аракет кылып, изденип анан кийин жазабыз да. Мисалы, мен сени сүйдүм, мен сен үчүн күйдүм, анан кыйналдым, анан өлдүм, болбойт да андайчы. Түшүнүктүү. Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө да кызык болуп атат болуш керек. Бул бир туугандар каяктан болушат деп, өзүңүздөр туурасында айтып бериңизерчи. жүрөктө Кыргызстан, Талас, бүт бар. Талас эми? Ата тегибиз Жалал-Абадтан болот. Түбүбүз Аксыдан болот, Аксы району. Апакебиз Оштон болот. Өзүбүз Бишкекте чоңойгонбуз. Өзүбүз Бишкекте чоңойгонбуз. Бирок жүрөгүм Талас деп согуп турат. Нарынга кетип барып турабыз. Жайында көлгө. Сонун. Эң сонун. Анан биздин темабыз батыл. Биз ушул теманы тандагандан кийин албетте интернеттен карап, издеп, батыл деген эмне, кимдер батылга чыгышат деп издеп ар кандай роликтерди көрдүк. Көпчүлүк учурда, мисалы Орусия мамлекетинде же болбосо чет мамлекеттерде, Америка Кошмо Штаттарында өзгөчө элдерди чогултуп алып, ушул рэп сүйүүчүлөрүн чогултуп алып, анан эки рэпер келип, мен сени азыр айтып салам, мен сени керек болсо айбириңди төгүп салам дегенге чейин барат экен. Ал эми сиздер ошондой батылдарга катышасыздарбы? Жана бизде Кыргызстанда болуп турабы ошондойлор? Кыргызстанда андай батыл өткөрүлгөн эмес. Кыргызстандын хип-хопуна, мындайча айтканда, хип-хопунда анчалык Деңгээлге чыгып. Жок, деңгээлге чыга электен дагы мурун биздин мындайча айтканда кабыл алуубуз ошондой нерселерди. Мисалы, ал жакта ашатып сөгүнмөй, ал жакта менталитет, менталитеттен тышкары дагы ал жакта нормативдүү лексика деген жок да. Ал жакта эркин да, баары эркин. Америкадагыдай да, мындайча айтканда президенти дагы ошол жерде президенттин айбирин төгүп салса дагы болот. Өзүнүн каршылашынын айбирин төгүп салса болот. Ал жакта эч кандай чек жок. Нормативдүү лексика, нормалар эч кандай эчтеке жок. Бирок биздин сүйүндүрө турган жагы, биздин Кыргызстанда андай батылдар болсо дагы, мындайча айтканда, чек бар да. Сенин энеңе эч ким асылбайт. Президентибизге эч ким асылбайт. Бүт бары мындайча айтканда жакындарына тийишме жок. Бир гана ошол чыгармачылык жактан, ошол хип-хоптун ичинде гана боло турган нерселерди айтып, ошол адамдын кемчиликтерин айтса болот. Бирок аша чаап кетмей жок да. Бизде батылдар фристайл батыл болчу. Биз жана биз көргөзгөн сыяктуу эле фристайл батыл ал мындан 3 жыл мурун өтчү. Ошол жактан биз өзүбүз мындайча айтканда өзүбүздү көргөзүп жүргөнбүз. Мен мисалы мактангандай болбойм, 3 жолу жеңүүчү болгом. Мен бир жолу. 3 жол кайбар келечекте. 3 телефон утканбыз. 3 телефон. 3 телефон. Эң сонун. Андан кийин болсо, азыркы учурда экинчи жыл катарынан өтүп атат. Street Credibility деген батыл бар. Бул кыргыз хип-хопуна Жаңы рэпчилер катышат. чоң салым кошуп турган, мындайча айтканда, бул шоу сыяктуу да көбүнчө. Ал жакка деген рэп аткаруучулар өзүнүн ырларын жөнөтчүт. Андан соң алардын арасынан 3өө гана тандалат. Мисалы 50 заявка болсо, 50-нин ичинен 3өө гана тандалат. Анан 3өө ошол жерге хип-хоп сүйүүчүлөр бар чогулат элдер. Ошол жерде алар 10 минутадан берилет ар бирине. Каласаң ырдак, каласаң бийлек, каласаң сальташ, өзүнүн талантын көргөз, элдер сени колдосо, сен утасың. Өнөрүң болсо өргө чап деген. Ошондой да. Ошол жактан биз 2 ирет жеңүүчү болгонбуз. Сыматсыздар дейли. Сиздердин көбүнчө аткаруу ырларыңыздар, рэптер бул мотивация берүүчү, шыктандыруучу ырлар деп айтып калдыңыздар да. Анан мындай суроо жаралат экен. Балким сүйүү темасында кыздарга арналган ырларды ага ини бири-биринен кысталбай эле ырдай беришеби деген суроо жаралат экен. Ырдай беребиз? Эч тартынбайбыз, ырдай беребиз.
биз Сүйүү бар, экөөбүздүн сүйүү. ортобузда бир эле жаш айырма, экөөбүз мындайча айтканда Дос дос катары, катары эле жүрөбүз да, бир жаш тең жаш. Ортоңуздарда сый, бирок мындай жүргөндө дос катары жүрөсүздөр. Түшүнүктүү. Сиздерге ыраачылык билдирели. Чоң рахмат. Эң сонун ат Чакырганыңыздар карооңуздар үчүн, келип бергендигиңиздер үчүн дейли. Дагы да болсо ушундай батылдардан жеңип туруңуздар. Ооба. Анан сиздерге кыскача эркин микрофон суналды. Жалпы биздин телекөрүүчүлөргө каалоо тилегиңиздерди айтыңыздар, андан кийин башташалы. Йоу. Ушундай деп Короче айткандай да. Жалпы кыргыз элибизге тынчтык каалайбыз. Жаңы жыл кирип келди. Жаңы жылды жаңы күч, жаңы дем менен баштап алалы. Кудай буюрса, өзүбүз каалаган ой максат тилектерибизге жетели дейбиз. Сиздер менен Кайбар Эмир агайын болду. Көрүшкөнчө. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто агайыны тобу болду. Ооба. Биз болсо таңбанайды улантабыз. Ооба, биз улантабыз. Everybody